кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде мен Кайрылган Алтын Арстанбекова. Саламатсыздарбы? Жаз да келди. Жаз келгени менен анча мынча оорулар козголот экен. Ден соолугума байланыштуу азыр ушинтип эфирге чыкканга туура келип атат. Сиздерден ал үчүн кечирип сурайм. Андан кийин дагы ушул түз эфирлерди үзбөгөнгө аракет кылам буюрса. Бүгүнкү мен түз эфирге чыгып атканымдын себеби ушул эмелер бар экен, мындай жардамга муктаж, кыйналып турган адамдар көп чыгат, көп келет. Анан аларга жок деп айтканга менин акым жок. Мен аларга жок деп айта албайм. Анткени ошол атайын себепчи болгонго жараша мен дагы аракет кылып жардам бергенге аракет кылам. Азыркы бул менин болгон жардамым, колуман келген жардам ушул түз эфирге чыгып кыргыз элине кайрылуу жасаш. Бүгүнкү менин коногум Оксана Абдрахманова деген кыз. Эки баланын энеси. Анан ушул эжебиз аябай азыр кыйналып турган маал экен. Ушул эже менен тааныштырып коеюн. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар. Ушул тагдыры бир аз кыйыныраак экен. Эми ушул кыйын тагдыр болгон күндө дагы эч качан өзүн жоготпой, эч мындай кайгы алдырбай, атайын күч топтоп, кайраттуу болуп, мага келип жолугуп, атайын маңдайымда отурат. Оксана, келиңиз, кош келипсиз. Оксана, сиздин буга чейин бир 3-4 жолу телефон чалышып сүйлөштүк элек. Сиздин жашооңузда кандай бир кыйынчылыктар болуп атат? Эми мага мындай эме ийгилиги менен, жакшылыгы менен мактанып келген адамдар жок да. Анан эми ошол кандай болгон күндө дагы мага кайрылган адамдарга эл менен байланыштырганга, эл менен табыштырганга себепчи болгонума Кудайга чексиз шүгүр айтам. Сиздин өзүңүздүн тагдырыңызды айтып кетсеңиз, сиздин эки балаңыз барбы? Ооба. Мен Оксана Бишкек шаарында турам. Жалгыз бой энемин. 3-топтогу майыпмын. Бир уулум бар, 16 жашта, профлицейде окуйт. Кызым бар, 5 жашта, бала бакчага барат. Жалгыз жашайм. Ошо кырсыкка кабылып, ушинтип кайрылып келип калдым. Эмне кырсык эле? Ошо кыскартып айтайын, көп жыл мен ошо апамды багып, апамды карап, төшөктө жаткан апамды, 22 жыл өмүрүмдү апама арнадым. Апам каза болгондон кийин жашынакай бала бакчага кирип, эл катары коллективди көрөйүн, мен дагы эл катары иштейин, жашайын деп жашынакай иштеп жатканда кырсык айттырбай келет экен. Авто кырсыкка кабылып, белимен оор жаракат алгам. Төшөктө жатып, диагнозум закрытый компрессионный перелом L1 деп аталат. Кудайга шүгүр, анан жаткандан кийин Кудай мен ушинтип жатып каламбы деп жашоо үчүн күрөшүп басып кеттим. Ошо басып жүргөнүмө азыр Кудайыма 1000 мерте ыраазымын. Баспай калсам билбейм кандай мен тагдыр күтмөк, бирок басып жүргөнүмөн белим эч кандай жумуштарга жаратпай койду. Жашынакай жеңил, белиме күч келбеген. Аракет кылдым ушул 2 жыл ичинде. Жашынакай иштеп, эл катары жашайын, ушу балдарымды бутуна тургузайын дегенде ой тилек, ар бир эненин тилеги. Тилекке каршы белим эч жака иштетпей койду. Жада калса отурсам да ооруйт, турсам ооруйт. Анан врачтарга бардым. Врачтарга барып кайрылдым. Мен ушундай жатып кеткенмси деди. Мен операция кылып коесуздарбы? Мен эл катары инвалид болгум келбейт, эл катары жашагым келет, мен жашмын, мен иштегим келет деп барсам, чоң кыз, биз операцияны айта албайбыз, томография өтүп келиңиз деди. Анан врачтардын айтканын кылдым, томография жашынакай өтүп, анан алып барсам, томографияны кармап, врач айтты, профессор, чоң кыз, операция болбойт, жүгүн сеники оор жаракат, басып жүргөнүңө тобо жашай бер деди. Анан чыгып, бир чети сүйүндүм. Чем баспай калгандан көрө ушул басып жүргөнүмө сүйүнүп, анан мына 2 жылдан бери өз арабамды өзүм сүйлөп келатам. Кайрымдуулук фондорго атын атабай эле коеюн, бир 2-3 кайрымдуулук фондорго кайрылгам, документтерди өткөргөм, ушундай кыйналганыман. Тилекке каршы комиссия кылдык, сиздин үйүңүз бар экен деп отказ беришти. Мен тааныган жокмун. Эми азыр
азыр жардам алыш үчүн үй жок болуш керек экенин эч ким жамандагым келбейт. Кудайга шүгүр, апаман, атаман калган үйдө жашайм. Бул дагы чоң бакыт. Ушу мен балдарымды эле ушу бутуна тургузуп, ушуларга бир кесиптин ээси кылып, ушуларды чоңойтуп, эл катары эле жашагым келет. Бирок ошо пенсиям 1801 сом алам. Анан соцзащитадан жөлөк пул алам. Кызыма 810 сом алам. Ошондо биригип 2600 сомго жашап атам. Анан элиме, кошуларыма рахмат, тааныбаган элдерге рахмат. Ороз айттарда, курман айттарда тааныбаган адамдар мага этин көтөрүп келет. Ушундай сизди уктук деп. Тамак. Мечиттерден дагы ушундай рахмат, элиме рахмат, ушундай жардам болот ушу бир жылда бир жолу. Ошо мен айтты. Сиз экөөбүз телефондон сүйлөшкөндө сиз мага ушул жанды кыйганга даярмын дегениңизде мен жүрөгүм түшүп калды да. Уул десе уулу бар, кыз десе кызы бар, үстүндө үйү бар. Сизге салыштырып алып менин үстүндө үйүм жок. Анан сиз бактылуу адамсыз. Анткени үйүңүз бар, бага турган, жашай турган үйүңүз бар. Уул десе уул, кыз десе кызыңыз бар. Билем, ошонун баарын акылын билип туруп, бирок кечирип койгула ошондой эмне үчүн ошондой акыбалга жеткен себебим үйүм турат, Кудайга шүгүр. Этим турат, просто мен белим ачык айта берейинчи, мен ойлогом да ушу балдарды багыш үчүн эч кимге жалдырабайын, эч кимге жаман көрүнбөйүн деп даже кайыр сураганга дагы отуруп көргөм. Ошондо белим кайыр сураганга дагы отургузбайт экен. Анан ошондо күйүп кетти, мындай жан дүйнөм жанчылып, ошондон көрө өлүп эле калайынчы деп. Даже билем балдарым жашы, бирок ушундан көрө өлүп эле калганым артык деп ошондо ой келди. Анан кайра ойлондум. Мен өлсөм балдарым кимге керек? Балдарым жаш, эми балам кичине, мына 2-3 жыл калды. Окуу жайын бүтсө, балким иштеп калар. Ошо кичине кыйынчылыктарга ошо жеңил ойлонуп болуп жанымды кыйгандай бул күнөө. Мен деле шарияттан кичине билем мындай жанды кыйган күнөө, бирок ошондой акыбалга жетип калдым Алтынай. Анан ушу сага кайрылып келдим. Эми андай жаман ойлорду ойлобоңуз. Минада андай жаман ойлорду ойлобош керек. Уулуңуз чоңоюп калыптыр, мектеп тиги профти лицейде окуйт экен, ал бир кесиптин ээси болуп калса, эме багып, буюрса сизди багып жаштыкка эме кылып алат. Анан кийин деген тиги кичинекей кызыңыз канча жашта? 5 жашта. Аллах жарат. Кудайга шүгүр, готалар, скидкалар бар. Жалгыз бой энеде бүт законно меникичи, бирок мен кыйналып кеттим. 2,5 жеп, бирин алсам бирине жетпейт. Билесиздер, шаарда бүт сатып окат. Бирин алам, бири жетпейт. Эми баламда кийими жок болуп 5 күн сабак барбай, аз жерден отчисление болбой жаштап, балам күтө турчу. Аз күндө баары жакшы болот, балам чыдап турчу, мен алып берем, кийим бүткө чыдап турчу деп сабагына жөнөттүм. Эми үйүм бар, Кудайга шүгүр. Мага ошо кичине ушу балдарым иштеп акча таап калгыча жардам берген кайрымдуу инсандарга кайрылат элем да. Билем, азыр жашоо кыйын, кризис, ар биринин өзүнүн көйгөйү бар, бирок мен биринчи акыркы жолу чыгып бир чети толкунданып атам Алтынай. Ушу жардам берип, жүрөгүндө ыйман, кайрымдуулук болгон инсандарга кайрылып келет элем. Ушу балдарыма кийим кечесине даже жаз келди, витамин, банан, алма алып бере албайм. Йогурт карап баары кымбат. Анан пенсиямды канка жеткирем. Аны пенсия алган күнү эле коммуналдык төлөмдөр келет. Мен өзүмү бирок ошол светке төлөйм, отопление төлөйм. Ошол алган күнү эртесини коммуналдык төлөмгө келет. Садик төлөйм. Байым күнүмдүк тиричек нан алам, сүт алам, чай алам. Мен аны баарын майдалап отурсам, эми шаарда бүт сатып окат. Ошон үчүн ыймандуу, кайрымдуу элиме кайрылам. Мен кичинекей үй бүлөмө жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Көп ыйлабаңыз, эме жанында жаман, сабырдуу болуңуз, көп ыйлабаңыз. Анан азыр ушул түз эфирди көрүп аткан биздин кайрымдуу жарандар болсо сизге жардам берет деп ишенем. Үмүттү үзбөйлү эч качан. Анан мен билип атам, түшүнүп атам, сиз жанагы кийимдерге жеткире албай атасыз, анан дары-дармекке жеткире албай атасыз, анан садикке төлөш керек, ошол кийим алып бериш керек дегендей. Балдар өсөт экен, кичирейип калат. Өсүп кеткан балам чоң, Кудайга шүгүр, бойлуу. Анан айтам, балам, бул убактылуу кыйынчылык. Ушу сен иштеп каласың, ушул үйдүн ээсисиң. Сен ушул үйдүн, мен кемпир болом,
ушу сен балдарыңды багып берейин, сен балдарыңды багып небере жыттап ошол күнгө жетейин деп анан катыммен жанымды кыям ушу эки баламды бутуна тургузушум керек да иштейин десем мени иштетпейт. Туугандарым бар, өзүнүн арабасы, ар кими туугандарым деле жолдоштору жок. Алар деле мисалы бир тууган эжем деле ал деле кыйналып жашайт, 4 баласы менен жесир калган. Азыр ар ким өзүнүн жашоосу үчүн анан ушундай кайрылам. Кечирип койгула, толкунданып атам. Көп кайгырбаңыз. Жашоодо жакшы адамдар көп. Үмүттөнөм ушу жакшы адамдар бар болуш керек. Ушу мен уялчымын да, жок мен ушу иштейм, уят деп канчалан жумушка кирдим. Ана кой дедим. Жанымды кыйганга жеткенден кийин мен эми кайрылып көрөм. Биринчи акыркы жолу кайрылып көрөйүн. Ушу элимен чыгып калар бир боорукер, ыймандуу, кайрымдуу адамдар чыгып калса, аябай эки дине ыраазы болом сиздерге. Жакшылыгыңарды эч качан унутпайм. Баарыңыздарга тең мекен ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөрдө жалаң гана жакшылыктар болсун. Эч качан оорубаңыздар. Ден соолуктун амандыгын тилейм. Кыргызстанымда тынччылык болсун. Элибиз аман болсун. Жакшылыктарды каалайм. Бар болгула, эч качан оорубаңыздар. Ден соолуктун чын болгон жакшы, иштеген жакшы, эл катары жашап, өмүрүңүздөр узун болсун. Кудайым берерин унутпасын. Баарыңыздарга тең чоң рахмат. Эми Оксана жакшы болду мен. мен досторуман суранам. Кайдыгер боорукер досторуман суранам. Мага ошентип жанымды кыйганга даярмын деп чалганда мен айлы жок Оксана. Мен бир айласын кылып көрөлү, түзөфүргө чыгып көрөлү деп айттым. Кайыр сурайын десе да ушул бели иштетпей атыптыр. Сиздерден суранам, жардам бериңиздер. Мен да колуман келгенде сени бердим. Бул нерсени бөлүшүңүздөр. Оксананын мен номерин алып берем, жардам берүүчүлөр болсо. Номериңизди айтып коесузбу? Телефон 0558 21 19 75. Аял киши жашык болот. Мындай тагдырды Кудай сактасын, мындай тагдырды эч кимдин башына Кудайым бербесин. Ушу мен түз эфир аяктады. Мен сиздерден кечирим сурайм. Оксана ыйлап атса мен ыйлабай тура албадым. Анткени аял киши ушул баланы 9 ай ичинде көтөрөт, анан өмүр бою жүрөгүндө сактап, ошол балага жүрөгү ооруп, бутуна тургузуп, кийимин алып берип, ооруса карап, иш кылса, энелер ыйлабас. Кийинки түз эфирге чейин жакшы жаңылыктар менен көрүшөлү.